Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Өткөнкү чыгарылышта 2013 жылдагы апрель-июнь окуялары тууралуу, анын чыныгы күнөөкөрлөрүн тактап, мыйзам чегинде жооп берүү зарылдыгы тууралуу сөз кылганбыз. Маалымат каражаттары аркылуу белгилүү болгондой, 9-11 апрель күндөрү Конституциялык сот Курманбек Бакиевдин адвокаты жана ишенимдүү өкүлү Икрамидин Айткуловдун кайрылуусун караган. Айткулов айрым учурда сот жарыяны айыпталуучусуз эле өтүп жатканын белгилеп, жазык процесстик кодекстеги сырттан же заочно сот жүргүзүү тууралуу нормаларды текшерип чыгууну өтүнгөн. Натыйжада Конституциялык сот мындай соттук жарыяндар айыпталуучу соттон качып кеткен же өлкөдөн чыгып кеткен учурда гана жүргүзүлүшү керек экенин белгилеп, эгер адам кайтып келсе, анда иш кайра анын катышуусу менен каралышы зарыл экенин чечиминде көрсөттү. Демек, бул чечим Бакиевке Кыргызстанга кайтып келип, өзү катышкан калыс сот аркылуу укуктарын коргоого жол ачат. Адвокат Айткуловдун айтымында Курманбек Бакиев кооптонгону менен кайтып келип, өзүнүн ишин сот аркылуу таза чечүүнү каалайт. Бирок Бакиевдин качан кайтып келиши азырынча белгисиз экени дагы айтылды. Адвокат эми жогорку сотко кайрылып, мурда чыккан заочно өкүмдөрдү кайра карап чыгууну талап кылмакчы. Бирок учурда Бакиевке карата чыккан жогорку соттун чечими күчүндө турат. Демек, эгер Бакиев азыр келсе, дароо камакка алынат. Бул деген сөз алдыда эми Курманбек Бакиев менен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү калың кыргыз элинин көз алдында беттешип, сот алдында, мыйзам алдында кимдин ким экени такталат дегенди билдирет. 2010 жылдан бери убактылуулар элдин мээсине куюп, Бакиев канкор, Бакиев ууру, Бакиев жаман деген сөздөрдүн чын төгүнүн билгенге жана чечим чыгарууга аз гана калганын түшүндүрөт. Демек, 2010 жылы 7 апрелде эмне болду эле? 90 адам кантип, кимдер тарабынан кандай максатта өлтүрүлдү эле? Андан кийин Ош Жалал Абадта июнь окуялары кантип, кимдер тарабынан кандай максатта жасалды эле? Кыргыз менен өзбекти ким кагыштырып, анын артынан кандай максаттарына жетти эле деген сыяктуу тарыхый суроолорго кыргыз эли жана бүтүндөй дүйнө жүзү так жообун алар күнү алыс эмес. Демек, 2010 жылы жүздөгөн кыргыз жарандары Бакиевдин айынан курман болдубу же убактылуу өкмөттөгүлөрдүн Бакиевден бийликти кандуу жол менен болсо дагы тартып алуу максатына жетүү үчүн уюштурулган арам иштеринин айынан өлдүбү? Мунун баары ачыкталып, такталып, адилеттүү бейтарап сот болуп, акыркы чекит коюлат деп үмүт кылууга болот. Мунун баарын эл журт түз эфирден ачык жана так көрүп, эгер Бакиев күнөөлүү болсо, ал, убактылуу өкмөт күнөөлүү болсо, алар мыйзам алдында, тарых алдында, эл алдында жооп бериши керек болот. 2010 жылдагы кандуу окуяларга байланыштуу тергөө иштери кайра каралышы мүмкүн экени тууралуу маалымат кечээ гана тарады. Күтүлгөндөй эле баягы эле Бакиев келатат жомогунун авторлору тарабынан кол алдындагыларга команда берилип, туш тараптан баягы эле өлдү деп айгай салуу аракети башталды. Ушул жерден так айтып коюш керек. Урматтуу Бакиев келататчылар, туура сиздерге ошол эле убактылуу өкмөттөгү шефтериңер жаныңарды койбой, жаз эле жаз, бир нерсе деп чык, видео чыгар, Бакиевди жаманда, бийликти жаманда, аны канкор де, муну саткын де, келсе граждандык согуш чыгарабыз деп жаз, келсе антебиз, мынтебиз деп жаз деп безилдеп, социалдык тармактарда ызы чуу салууга буйрук бергени талашсыз нерсе. Бул эми адамдык фактор. Ким эле 2010 жылдагы апрель окуяларында Бакиевден бийлик алыш үчүн адамдардын суусуна, арагына чейин баш айландыруучу дарыларды кошуп берип ичирип, алга эле алга деп кыйкырып, ак үйдү көздөй чуркатып, анан артынан өздөрү кайсыл бир сырткы күчтүн колдоосу менен алдын ала даярдап койгон сценарийдин негизинде, ал эмес өздөрү алып келген курал жарактарын таркатып, аянттын ар жерине жашынып жатып алып, кайра эле ошол элди аттырып, ак үйдү көздөй аттырып, 5-6 кишини өлтүрүп алгандан кийин мына бийлик элди атып салды, чыккыла кыргызстандыктар, бул канкор бийликти кетиришибиз керек деген ого бетер элди көтөрүүгө аракет кылгандары ачыкка чыгып кетишин кааласын. Ким эле элди аянтка топтоп куралдандырып коюп, өлгөндөрдүн саны көбүрөөк болсун деп, Бишкектин ар четинде ар кандай себептер менен каза болгон адамдардын денесин аянтка ташып келип таштап, мына Бакиевдер өлтүргөндөрдүн саны мынчага жетти деп, анысы аз келгенсип,
Адамдар аянтта буларга алданып чуркап жүрсө, бул убактылуулар банктарга бара калып, ячейкадагы миллиондогон долларларды, алтындарды дагы башка кымбат баалуу нерселерди уурдап, мародерлук кылып, өздөрүнүн кол астындагы балдары аркылуу канча байлыкты ташып тоноп, бир түндө долларлык миллионерге айланганын бүгүн эми бүтүндөй кыргыз эли ачык билишин кантип кааласын. Андан кийин июнь окуяларын уюштуруп, Кадыржан Батыров жана анын тобу менен кантип кыргыз менен өзбекти согуштурганын, кантип алардын ортосуна жик салып, жалданма кишилер аркылуу башына кыргыз калпак кийген балдары барып өзбекти өлтүрүп, башына өзбек топу кийгендери барып кыргызды атып өлтүрүп, ортого от салып, жасалма түрдө бир тууган элди бири-бирине тукуруп, кыргын салганын. Анан мунун баарын дагы баягы эле ошол Бакиевтерге оодарып койгонун. Бүгүн эми элдин алдында ачык айтылышын ким кааласын. Элдин алдында ачык айтылышын гана эмес, сот алдында, мыйзам алдында жооп берүү учуру келип калганын булар эми кантип жакшы көрсүн, кантип унчукпай олтурсун. Албетте, булар колунан келишинче эми бул бийликти дагы жамандап, болгон күчүн, акчасын, байланыштарын колдонуп, провокациялык аракеттерге барууга аракет кылышы толук мүмкүн. Бул эми турган сөз жана буга бүгүн кыргыз эли даяр болуп, чындыкты билгиси келгендер, апрель-июнь окуяларында ошончо адам кандай себептен, кимдин айынан өлгөнүн билгиси келгендер, аларды жазаланышы керек деп эсептеген кыргыз эли айрыкча бекем туруп, тынчтыкты сактап, Бакиев келататчылардын провокацияларына алданбастан, мыйзам чегинде териштирүү болушун колдоп туруштары зарыл болуп турат. Анткени мыйзам боюнча азыр Курманбек Бакиевке карата жогорку соттун өкүмү күчүндө турат. Бул деген сөз, эгер Бакиев бүгүн келсе, ал киши чек арадан кирери менен камакка алынууга тийиш. Жана Камчыбек Ташиев дагы бул тууралуу ачык так билдирүүсүн жарыялады. Урматтуу эл журт, кече Конституциялык соттун Курманбек Бакиев боюнча чыгарган чечимине бүгүнкү бийликтин эч кандай тиешеси жок. Конституциялык сот көз карандысыз. Курманбек Бакиев боюнча жогорку соттун өкүмү күчүндө турат. Ошондуктан, эгер Курманбек Бакиев Кыргызстанга келе турган болсо, чек арадан өтөөрү менен камалат. Ал эми убактылуу өкмөттөгүлөргө эмне деш керек? Урматтуу убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жана алардын бийлигинин жакшылыгын көргөн элиталык топтун мүчөлөрү. Сиздердин атыңыздар айтып эскертип тургандай эле, сиздер убактылуу, тагыраагы 2010 жылдын апрелинен баштап 2020 жылдын октябрына чейин убактылуу элдин баарын силер каалагандай ойлонууга жана силер айткан жомокторго ишенүүгө мажбур кылып, кандуу жол менен жүздөгөн, балким миңдеген адамдарды курмандыкка чалуу менен тартып алган бийлигиңердин күчү менен өзүңөр каалагандай өкүмдарлык кылдыңар. Кимди кааласаңар камадыңар, кимди кааласаңар абактан чыгардыңар. Оюңарга келгенин, кыялыңарда эмне болсо ошонун баарын кылдыңар. Жакшылыктын баарын өзүңөргө жаздыңар, жамандыктын баарын баягы эле Бакиевке жаздыңар. 2010 чейин андай эмес элеңер. Негедир 7 апрелден кийин дароо мультимиллионерлерге айландыңар. 10 жыл бою ого бетер байыдыңар. Бирок силер балким мунун баары түбөлүк болот. Эл биздин сөзүбүзгө гана ишенип, чындыкты билбей жүрө берет. Эч ким 2010 жылдагы апрель-июнь окуяларын бейтарап, мыйзам чегинде ачык жана так териштирбейт деп ойлогон болсоңор керек. Бирок андай болбой калды. Муну эми моюнга алып, Кудайды карап, сотко келип, Бакиев менен беттешип, чындыгыңар болсо ортого салып, кыргыз элинин алдында же нары, же бери болушуңар керек. Силерге дагы чындык, адилеттүүлүк керек. Өзүңөр ар бир сөзүңөрдө чынчыл, адилеттүү, мыйзамды талап кылган, сыйлаган адам болуп сүйлөп, ошондой болуп көрүнүп жүргөндөй эле, эми мына ошол адилеттүүлүк, ошол мыйзамдуулукту иш жүзүндө көрсөтсөңөр болот. Колуңардан келишинче аракет кылдыңар. 2010 жылдан бери силердин кимиңер кандай экениңерди элдин баары 5 колдой билип бүттү. Бүгүн эми демиңерди басып, Бакиев дагы, убактылуу өкмөт дагы элдин алдына колуңарды көкүрөгүңөргө алып, ачык сотко келгиле. Акыры өзүңөрдү деле ошончо өлгөн адамдардын каны тынч уктатпай жаткан болсо керек. Абийириңер алдында, Кудайдын алдында мындай бир адамдай болуп, күнөөңөрдү моюнга алганды дагы үйрөнгүлө. Анткени азыр өлкөбүз башка заманды курууга, өнүккөн, күчтүү, адилеттүү, бай жана адеп ахлактуу жаңы Кыргызстанды курууга аракет кылып, алгачкы ийгиликтерге жете баштады. Силердин Бакиев келататыңар менен
элдин убактылуу өкмөттү качан жазалайсыңар деген тарыхый талаптарына чекит коюп, андан ары мамлекет өз ишин дагы күчөтүп, элдин проблемаларын чечиши керек. Мамлекеттин дагы, элдин дагы силерден башка проблемалары дагы жетиштүү. Андыктан канча болсо болду. Колуңардан келишинче элди ар нерсе менен алаксытып, ар нерсе менен коркутуп, үркүтүп келдиңер. Эми артисттигиңерди бир аз токтото туруп, сот алдында адилеттүү жана ачык териштирүүгө келип, Бакиевдер менен эсебиңерди тактап алгыла. Кимиңер күнөөлүү болсоңор, эркекчесинен моюнга алып, жазаңарды тарткыла. Кимиңер күнөөсүз болсоңор, ар жерде жүрө бербестен келип өз үйүңөрдө, өз мекениңерде калган өмүрүңөрдү өткөргүлө. Кыргызстаныбыз болсо силердин бул тарыхый катачылыктарыңардан сабак алып, мындан ары андай саясатчылардын оюндарына азгырылбай турган болуп, тынч жашоосун кечирип, өндүгүп өсүүгө аракетин улантсын. Жараткан Кудай өлкөбүзгө тынчтык жана береке, бекем ынтымак берсин. Саламатта калыңыздар.